Tangkı efir. Bir kişi efirde, bölüşüp koysanızlar. Efirde kim geldi olurken? Abdülkadir Rustamov, assalamu alaikum. Abdülkadir Rustamov, жақсысыңарбы, амансыңарбы? Айнура Жолдош, саламатсызбы Айнура? Жақсы тұрасыңарбы, амансыңарбы? Парыңарды өтіп кеткен майрамыз менен. Таңқы эфир. Бөлüşүп койсоңуздар, ошондо бөлüşүп турсаңыздар, көбүрөөк аудитория боло алат эле. Бүгүнкү тема ошо кече Ош шаарында болгон Төлөкөн ипподромунда болгон окуя боюнча кичине маектешип коелу. Ошол боюнча өзүмдүн оюмду да айтып кетейин. Назгүл Раимова. 10 киши эфирде бөлüşүп койсоңуздар, Сураныч, Нияз Түмөнбаев. Нияз, кандайсың, жакшысыңбы? Каракол, Шкөл, Кыргызстан. Кандайсыңар, Каракол, Шкөл, Кыргызстан, жакшысыңарбы? Назгүл Раимова, саламатсыздарбы? 12 киши эфирде, дагы бөлüşүп койсоңуздар, Сураныч, кичине бөлүшсөк, ошондо көбүрөөк аудитория болот эле да. Аскар Турегелдиевич, саламатсызбы? Барыңарга салам. Так, 18-16 кишинде, 16 киши. Алейкум ассалам, рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшы отурабыз. Өзүңүз кандайсыз, ден соолугуңуз жакшы, иштер жатат. Туура эмес иш болду, өтө туура эмес иш болду. Мыктыбек Токтосонов, кандайсыңар, Мыктыбек Токтосонов? 15 киши эфирде. Дагы көчүп калсаңар жакшы болот эле. Эфирге чогулуп койсоңуздар жакшы болот эле. Сураныч, эфирге чыгып бериңиздер, дагы бөлүшүп койсоңуздар. Анда эмесе эфирди баштай берели, көп көмөт алат. Таңкы эфир. Таңкы эфирде мен силер менен Канат Хасанов. Урматтуу туугандар, урматтуу достор, Facebook колдончулар, кече Ошто болуп кеткен, ош жерде болуп кеткен жанжал, бул өтө туура эмес иш болду. Абдан туура эмес иш болду. Мен өзүм оюмча бүт юрист катары, криминалист катары бүт эмелер барым өтө кылдатып мен изилдеп чыктым. Ошол изилдеп чыккан нерседен бир нерсеге мындай таң калыштуу нерсе болдум. Бул атайлап эле мен оюмча эме бул атайлап эле уюштурулган бир топтун же бир күчтүн эмелери болду. Атайын ошо президенттин көзүнчө элге көргөзүп, мына керек болсо мынтип коебуз дегендей болуп калды. Ошол жерде бир 10 чакты эле жыйыт бар экен. Калган ошол жерде олтурган көбөр күйөрмандарга ошолордун эмесине ойноп койду, психологиясына. А так ошол жакта атайлап эле уюштурулган топтой болуп калды. Атайын ошо президентке саботаж кылып, ошон үчүн канча жолу какшачу элем, канча жолу айтчу элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин айланыңызды тазаласаңыз болбойт. Тегерек четиңиз бүт ит болгон. Тегерек четиңиз уже бар бук болуп, уже мындай жеткенде уже сасып да кеткен да. Сасып да кеткен. Тегерек четиңердин баары. Булар көзүнө илбей, мыйзамды көзүнө илбей, бийлик ушул экен деп туруп, мына силерге кылган саботаж деп туруп, канча жолу айтып эле келатам. Оштук туугандарга кайрылып кетет элем. Ошол жердеги оштук туугандарыбыз, силер туугансыңар. Биз бир сөөкпүз. Биз бир элбиз. Ачууга алдырбагыла. Бул оюн, бул спорт. Спортто болот.
боло турган нерселер болот. Ошон үчүн урматтуу оштук элим, мунга дагы өзүңөр туура баа берип, бир кыргыз элди бузбай, бир кыргыз элди ортого жанжал салдыранга жол бербестин аракетин кылалы. Биз бир элбиз. Манас атанын тукумубуз. Бир элбиз. Бир эл болгондон кийин мындай жанжалга алып келбейли. Достук, ынтымак командалары. Бул Кыргызстанда бир сборный, Кыргызстанды бөлөк жерлерге көрсөткөн бул бир сборный. Бир жигиттер, кыйын жигиттер. Ушул кыйын жигиттер силер ынтымак, достук жана ынтымак тамагын уюштуруп, бир экиге бөлдүрбөй элди жакшы бир тамак уюштуруп, абдан жакшы бир үлгү баштап кетсеңер абдан жакшы болмок. Жакшы болот. Анткени элди бузбашыбыз керек. Биз кичинекей Кыргызстан элибиз. Биз болгону 7 миллионбуз. Ошо 7 миллионду сактап калалы. Ошонго жол бербейли. Ошол жерде провокаторлорду күч органдары табат. Буюрса таап туруп, ошол кимдин атынан келген провокаторлор, ошолордун баарын изилдеш керек. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу таластык туугандарым, урматтуу таластык кудаларым, силерге дагы айтып кете турган нерсе: кызылукка берилбеңиздер. Балдар баары тең аман эсен экен. Баары эле аман эсен экен. Ошону деген кызылкандыкка берилбей, могу жерде азыр эмелерди угуп атам. WhatsApp'тардан келип атат ар кандай нерселер. Оштуктарды кармагыла, машинелерин тартып алгыла, тинтилер, мынтилер. Анга жол бербегиле, таластык туугандар. Кудаларым, силер аты чыккан, таласта аты чыккан туугандарымсыңар. Таластын ананай, элинен ананайын. Ушу силер жол бербегиле ошондой нерселерге. Кичинекей момундай дүйнө жүзүндө ушундай чоң саясий кризис болуп атканда элди бөлүп албайлы, элди жарып албайлы, ынтымактуу бололу, бийликтүү бололу. Кыргыз элимди ушундай провокаторлор атайлап бузуп атат. Булардын ортосунда жанжал чыксын деп бузуп атышат. Атайын ошол бирөөнгө керек нерселерди бирөө бири-бирине кырын көрсөтүп атат деген деп мен түшүнүп атам. Ошондуктан кыргыз элим, биз бир элбиз. Бир эл болгондон кийин ынтымактуу бололу, достчулукта жашайлы. Мына биздин командаларыбыздын аты, бирөөсүнүн аты достук, бирөөнүн командабыздын аты ынтымак. Ошон үчүн достук үчүн, ынтымак үчүн, бир элибиз үчүн мындай бири-бирибиз кечиримдүү бололу. Мындай провокаторлорго берилбейли. Мен ойлойм, ушу күч органдары ушундай провокаторлор табат. Ошол провокаторлор жазасын өтө катуу көтөрүш керек. Ошол жазасын. Потому что булар бир элди бузуп атат. Ошон үчүн туугандар, биримдиктүү бир эл бололу. Андан тышкары Садыр Нуркожоевич, дагы сизге дагы бир кайрылып айтып кетет элем. Садыр Нуркожоевич, көзүңүздү мындай чоңураак ачыңызчы, суранычы сизден дагы бир жолу. Ини катары сүйлөп айтайын, суранайын, ини катары суранайын. Элдин баарына көрүнүп атат, ким экен. Сизге эле көрүнбөй атса, бизге көрүнүп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тегерек четиңизден кутулбасаңыз, ушу тегерек четиңиз сизге саботаж кылып аткан качантан бери какшап келатам. Сизди бокко малып атат, сизди жарга тартып атат деп туруп канча жолу айтып келем ошону. Сиз болсо мен айтып келгендеримди наоборот, мени өзүңүзгө душман кылып, мени душмандай көрөсүңөр. Мен сизге душман эмесмин. Душман эч качан монтур ачык бетке айтпайт. Душман сүйдүрүп айтат. Душман өпкүлөп айтат. Душман жөнүп туруп айтат ошонун баарын. А мен сизге болсо айтып атам, дагы бир рет айтып берейин. Мен сизге душман эмесмин. Камчек Кыдыршаевич, мен сизди сыйлайм.
Сиз деген эркектей жүргөн кишисиз. Мен сиздин эркектигиңизди дайыма силейм. Сиз айтканыңызды айткан кыласыз. Ушул сизге ушу күч кубат берсин. Ушундай тетиги провокаторлорду, өкмөттүн ортоңорго салган, жанжалды салган акмактарды бардыгын тең эсине келтиришиңер керек. Ошон үчүн силерге эки доско абдан чоң провокацияларды, атайын чоң саботаждарды уюштуруп атат. Ошону какшап эле келтам, айтып эле келтам. Силер болсо укпайсыңар аны. Силер деген өзүңөрдөй эле бир кызык болуп калдыңар. Түшүнүпөстүк кызык болуп калдыңар. Мен дайыма айтам, бизге азыр митинг-ситингден керек жок. Кудай сактасын азыр митингтерден. Момундай дүйнөлүк кризис болуп атканда бизге митинг керек жок. Кыргыз качанкыга чейин ушундай төңкөрүштөрдөн ток чыккан жок. Төңкөрүштөрдөн бир да төнк чыккан жок. Кайсы президент келбесин, ошону менен эле ылдыйлап эле бартабыз. Ошону андан көрө мыйзамдуу, правовой поледе, конституционный поледе чечели ошол вопросторду. Бирок силер дагы ошондойго жеткизиш үчүн конституциялык жол менен ишке баса турган, жолду көрсөтө турган силерсиңер. Силер жолду көрсөткөндүн ордуна наоборот ушундай немелерди, аресттерди кылып, элдин баарын камага алыштырып, бул жол эмес. Жол бул деген эл менен, элдин менен бирдей болуш керек. Эл менен чогуу болуш керек. Элдин жанына чыгыш керек. Элдин көйгөйүн угуш керек. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаныңызда жүргөн итакмактар булар өзлөрүнүн бийлик качып кетет деп элдин баарын жамандап, элдин баарын фейк тролль фабрикаларга шыбатып, силерге жамандатып, баарын тең ушундайга деңгээлге алып келип атат. Бүгүнкү күнү ошону тегерек четиңизди тазалап, жакшы бир кайрадан жаңыдан баштабасаңыздар, бул өтө жаман нерселер менен бүтчүдөй. Кечеки ошол жерде саботажниктер, ошол жерде кечеки подстрекательдерди атайын бирөө уюштурган. Ошо элди бөлөйүн деп уюштурган. Кыргыз элин бөлүнбөйт. Кыргыз элин бириктүү элбиз. Биз бир элбиз. Биз бөлүнбөйбүз. Ошол тетиги саботажниктерге айтат элем. Силер ошондо кыйын экенсиңер, ошондо подстрекатель экенсиңер, ошондо могу жерге чыгып алып туруп айтпайсыңарбы? Акырын шакалдардай болуп, ошол жерде элдерди үгүттөп, ошол жерде ошондой ынтымакты бузуп атасыңар. Кыргыз эли бул бир кыргыз эл. Эмма талаш менен ошту бузуп атасыңар. Уят. Кыргыздын баласысыңарбы силер? Бирок ошонун баары жөндөн жөн чыга турган нерсе эмес. Ушунун баары, Садыр Нуркожоевич, силердин тегерек четиңердеги тетиги бездарный командаңардын жоктугу, акылсыздыгы, алардын көзүнө акча эле көрүнүп калган, бийлиги эле бизде ушундай болуп калсын деп эле калган. Ошолордон кутулгула. Дагы бир ини катары сизге Садыр аба, дагы ини катары айтып кетейин. Садыр аба, тегерек четиңизди жина тазалаңыз. Ошол тегерек четиңиз сизге саботаж кылып атат. Мен толугу менен убежден, что ошо тегерек четиңиздегилер эле кечеки ушул саботажды атайын силерге уюштурду. Анан кийин көрсөтүп өзүлөр мына жаап койдук, бүтүрүп койдук, көрүңөр биз кандай кыйынбыз дегендей кылдырып эметип атасыңар. Бул өтө туура эмес нерсе. Урматтуу бийликтегилер, ойнобогула. Керек жок. Момундай дүйнө жүзүндөгү өтө оор акыбал турганда ойнобогула өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн. Биякта кыргыз элимдин жашоосу, кыргыз элимдин кийинки жашоосу. Силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн элди салып бергендей болуп атасыңар. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн элди салып бергендей болуп атасыңар. Ошон үчүн кыргыз элим бул өтө кыйын эл.
тарыхыбыз күчтүү эл. Биз мындай нерселерге белген эмеспиз. Ошон үчүн мамлекет деп сакталып калганбыз. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, биримдикте бололу. Бири-бирибизге жаман жакшы айтышпайлы. Биз кайсы болобу? Мына түштүк, оштук деп бөлүшөсүңөр. Бөлүшпөгүлө. Биз бир кыргыз элбиз. Бир кыргыз элбиз. Бир кыргыз эл болгондон кийин биримдиктүү бололу. Биримдиктүү бололу. Тынч бололу. Акырын бололу. Момундай дүйнө жүзүндөгү өтө чоң кризистен чыгып кетели. Момундай бир муштун болуп чыгып кетели. Ошон үчүн урматтуу достор, баарыңарга, кыргызстандыктарыма аманчылык тилейм. Кыргызстаныма жакшылык тилейм. Кыргызстан абдан кыйын өлкөлөрдөн болсун. Алга Кыргызстан.